Üçüncü variantı demek ikinci bölümüne jettik. Matematika ikinci bölüm. Uақыт 60 minut берілеткен, тапшырмалардың саны 30 дейді. АБВГД варианттар бар екен, біз іштейбіз дағы белгілеп кете береміз. 31-ші мисалды қарасаңар, жөн эле арифметикалык эле тапшырма экен. Мындай тапшырмалар дагы болот. Буларды дагы иштегенди билишиңер керек. 1-2-ге 1-8-ди кошсок, канча болот? 3 болот, Анан 3-3-3төн 1-3-ті алсак канча болуп калат? Минус 1-7 болот, чынбы? Себеби бул кичинекей, модулу кичинекей, мунун модулу чоң болуп калат да. 3-төн 1-3-тү кемитип атабыз. 1-7 минус 1-7 плюс 1-7 болсо 0. 0 чыгат экен. Андан кийинки тапшырма. Отуз экиден 33-кө чейинки суроолор төмөнкү графикке тиешелүү дейт. Бул жерде график берилген. Силерге жакшы көрүнбөй аткан болсо, могу жер 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24 деп турат. Анан минус 6 өйдө карай. Сүрөттө тик бурчтуу координаталар системасы берилген дейт. Абанын N жана M шаарларындагы бирдей эле сутканын ичине температурасынын графиктери сүрөттөлгөн дейт. Кийинки суроону окуйлу анда. Так, 32 N шаарында эң жогорку температура белгиленгенде, M шаарында градус кандай температурада болгон дейт, N шаарында эң жогорку температура болгондо дейт. Ошондо N шаарын карайбыз биз. N шаарын карасак, мына N шаары. N шаарында эң жогорку температура мына могу жерде көрүнүп атат, M шаарында болсо, анда 15 болот экен, Жок. Бул жер убакыт болуп турат, температура болсо 6 градус болот экен, Ошондо могу N шаары болсо, N шаарында 8 градус болгондо, M шаарында 6 градус болуптур. Мына ошентип эле карап коебуз, мындай тапшырмалар келет. Булар жөнөкөй эле болот, ушинтип карап эле белгилеш керек. 6 градус, жообунда 6 бар экен, Б-сында турат, мына муну белгилейбиз. Кийинки суроону окуйлу. Кайсы убакта эки шаарда тең бирдей температура болгон дейт. Эки шаарда тең бирдей температура болгондо, эки координатанын кесилишкен жерин карайбыз, Мына координаталар могул точкада мына экөө кесилишип атат. Ошондо могу жер 12 болсо, демек кесилишкен жери 13 болот экен. Саат 13-тө кесилишип атат. Ошондо демек саат 13 болгон экен. Жоопторунда карасак 13 деген дагы бар, мына A'сында турат, саат 13-тө дейт. Улантабыз. 34. Эгерде жогоруда келтирилген сүрөттө Т жана П сызыктары жарыш болушса, анда X плюс Y плюс Т барабар 310 болсо, анда Z канчага барабар дейт. Бул тапшырма классикалык тапшырма болуп эсептелинет. Ортодо жылда келет мындай эсептер. Ушул эки түз сызыкты бир түз сызык кесип өткөндө, классикалык дегени бул бурчтардын негизги касиетин сурайт. Мына могул экөө 180 градус болот. Бул экөө жайылган бурч деп коет, мындай түз сызыкты алып, ошол түз сызык мындай бир түз сызык кессе кеспесе деле могул жер транспортир деп билесиңер, транспортирди койсо бул жер 180 градус. Ошондо мону альфа жана бета деп алсак, экөөнүн суммасы дайыма 180 градус болот деген касиетте. Демек, могул экөө дагы 180-ди берет. 360 болот экен. Эми X, Y, T-ни кошсо канча болот экен? 310 болот деп атат бизге. Ошондо могу жер экөөнү мына кошсок 360 болсо,
310'du kemetip koysok 50 gradus kalıp kalıp atат. Ушул x, y'te 310 bolsa, mu жер 50 gradus kalıp kalat eкен. Demek туура жообубуз 50 болот экен мына. Мунуго мен эми ушундай тез иштеп койдум балдар. Геометрия курсунда бурчтар деген атайын тема бар. Бурчтар боюнча кенен өткөнбүз. Ошол жерден көрүп үйрөнсөңөр болот. Биздин онлайн курста булар бар, бардыгы. Бурчтар боюнча атайын бир 30-40ка жакын эсеп иштелген. Бурчтардын бардык касиеттери ал жерде бар теманын ичинде. Кийинки полкада 3 түрдүү томат, алма жана чие ширелери менен 20 банка турат дейт. Эгерде томат ширелүү банкалар, алма ширелүү банкалардан 10 эсе аз болсо, анда полкада чие ширелүү банкалар канча дейт. Чыгарабыз, Биринчи муну чыгарыш үчүн томат, алма жана чие ширелери дейт. Şireleri de, çiğ şireleri de. Ошондо томат, alma, анан чиğ şireler, şire сок деме. Үчөөнү бөлүп алабыз. 20 банка турат дейт. Ошондо биз үчөөнү тең кошсок, канча чыгыш керек? 20 банка болуш керек экен. Биринчи ушинтип мындай таблица кылып сызып алсак, эсебибиз оңоюраак чыгат. Эгерде томат ширелүү банкалар дейт, томат, алма ширелүү банкалардан 10 эсе аз болсо дейт. Анда мындай кылабыз да балдар. 10 эсе аз болсо, алма 10 эсе көп болуш керек, Ошондо биз томатка 1 банка деп алабыз, жөн эле. Себеби бул жерде 20 банка болуп атпайбы? Анан жөн эле 1ден баштап эле берип көрөбүз да. 10 эсе көп болсо, анда бул 10 болуш керек, чынбы? Ошондо 2 11 болсо, бул 9 болуш керек, суммасы 20 банка чыгыш үчүн. Анан биз биринчи ушундай вариант эле берип көрөбүз дагы. Эгерде томат дейт, ширелүү банкалар, алма ширелүү банкалардан 10 эсе аз болсо, анда полкада чие ширелүү банкалар канча дейт, Азыр кынам. Эгерде томат ширелүү банкалар дейт, томат, алма жана 20 банка турат. Эгерде томат алмадан 10 эсе аз болсо дейт, анда полкада чие ширелүү банкалар канча дейт. Мону сурап атат, Анда 9 болот экен, 9 бар экен вариантыбызда. Анан могул эгерде 2 болуп кала турган болсо, бул резко 20 болуп калат да, 10 эсе көп болуш үчүн, чынбы? Ошондо общий 20 банка болуп атпайбы? Ошондуктан бул вариант уже болбой калат. Демек, могул вариант гана туура келди, 9 чыгып калды. Мына ошентип эле табылат экенбиз балдар. Кээ бир тапшырмалар ушундай болот. Таталдай көрүнөт. Мисалы үчүн мен деле азыр чыгарып атып, кичине ойлонуп кеттим. Бирок жобун карап, анан ушундай коюп чыгарып койдук, Так, андан кийин 35 иштедик. 36-нчы тапшырма. Эгерде p көбөйтүү x плюс 2 барабар 21 теңдемесинин чыгарылышы x минус 5 болсо дейт, анда p канчага барабар дейт. Ушундай тапшырмалар дагы кездешет балдар. Мындай тапшырмалар белек тапшырма болуп эсептелинет, бирок математика, арифметиканын негиздерин билген балдар үчүн. Арифметиканын негиздери десек, эми кошуп, кемитип, көбөйтүп, бөлүп, андан кийин бөлчөктөр, теңдемелер, мына ушуларды аябай жакшы иштегендер. Булар мындай анчалык деле бир мени талап кылбай турган нерселерде, буларды техника деп коет. Мисалы үчүн боксерди алып турган болсок, боксер кол менен түз сокконду билиш керек, анан буйтаганды билиш керек. Бул жөн эле техникада, ал мындай акылды талап кыла турган нерсе эмес да балдар.
Ошондой эле математикада деле акылды талап кылбай эле жөн эле техника темалар бар. Көбөйтүү бөлүү таблица, көбөйтүүнүн таблицасы, даражалардын таблицасы, теңдемелерде баягы сандарды оң жагына алып өтүү, сол жагына оң терс санга айланып кетет го. Бул жөн эле техникалар деп коет. Булар дагы онлайн курска мен киргизгем, атайын техника деген тема менен. Ошондой эле YouTube каналга деле жүктөп койгом, негизги техникалар деп. Ошолорду көргүлө, көрүп, аларды мындай өздөштүрүп алышыңар керек да, жогорку деңгээлде. Андан кийин гана анан логикаңар иштей баштайт балдар. Эми бул жөнөкөй эле тапшырма деп айтып атабыз, техникаларды билген окуучулар үчүн. -5ти бул x-тин ордуна коюп коебуз. Ушуга барабар болсо деп атса, шарт эле коюп коебуз. P көбөйтүлгөн -5 плюс 2 болсо эмне болот? -3 болуп калат, барабар 21. Модулдан дайым оң сан чыгат деген эреже бар. Анда бул P көбөйтүү 3 болот. Канчаны 3кө көбөйтсөң 21? 7-ни, 7-ни 3кө көбөйтсөң 21. Таблицаны билсең, мына чыгып калат ушинтип. Так, демек туура жообубуз 7 болот экен. Так, балдар, менде суроолор бар эми силерге. Так. YouTube'дагы ошол сабактарды ким көрдү? Негизги ошол техникасы деп жазып койгом да мен темаларды. Көрүп аткан балдар барбы араңарда? Анан мен ошол негизги техника дедим, негизги техника. Анан логика. Логикабыз ойгонуш үчүн биз негизги ошол техникаларды жакшы билишибиз керек. Көрүп аткан бар экен, Кай дейт. Кай бул ким? Ай сезим көрүп атат экен, Кай көрүп атат экен, Жазгүл көрүп атат экен, Акбаралиева. Болду, ушулар эле, калгандар көрбөй элесиңер, Так, телеграмга дагы бир жолу жөнөтүп коем, көрсө, кайталап көрсөңөр болот. Макул, анда улантабыз. Так, 37. Эгерде китептин кошуна 2 бетинин номерлеринин көбөйтүндүсү 156га барабар болсо, анда бул беттердин номерлеринин суммасы төмөнкүгө барабар болот дейт. Кошуна 2 бет болгон үчүн балдар, кошуна 2 бет болсо, мына китептин бетин алсак, могу жер 1 болсо, могу сөзсүз түрдө эмне болуш керек? 2 болуш керек. Же бул 3 болсо, бул сөзсүз түрдө эмне болуш керек? 4 болуш керек. Анан экөөнүн көбөйтүндүсү канчага барабар экен? 156га барабар экен. Ошондо балдар мындай эле 3-тү 4кө же 9-ду 9 болсо, чоңураак цифраларды алсак, 9-ду 10го көбөйтсөк эмне болот? 90 болот, чынбы? Көрдүңөрбү, муну мындай эч кандай теңдеме түзбөй эле, жөн эле ушинтип эле цифра коюп эле чыгарып койсоңор болот экен. 11-ди 12ге көбөйтсөң, мисалы да, кошуна 2 бет деп атат. Ошондо балдар, могу жерди карасаңар, 11-ди 12ге көбөйтүп отурбай, бул жерде мындай секрет бар да, 11-ди 12ге минтип көбөйтүп отурбай эле, акыркы цифраларды эле көбөйтүп издеп койсоңор болот да. Ошондо 2-ни 1ге көбөйтсөң 2 болот, а бул жерде акыркы цифра 6 менен бүтүп атат. Көрдүңөрбү? Ошондо бул 12 болсо, кийинки 13 болсо, муну буга көбөйтсөңөр 6 болот. Демек, ушул 156 болот деп эле, экөөнүн суммасы 25 деп муну таап койсоңор болот да. Көрдүңөрбү? Көп эле жол кездешет ушундай. Дайыма көбөйтүштүн кереги жок. Акыркы цифраларын карап эле, цифраларды көбөйтүп эле, жооптон издеп эле, акыркы цифралар боюнча таап койсоңор болот экен. Мындай мисалдар көп. Мен чыныгы тесттердин тапшырмаларын иштегенде дагы көп көрсөткөм. Аларды көрүш үчүн эми баягы
биз айтып аткан онлайн курска катталып окусаңар, ошол жерде 16-17, 18, 19, 20, 21 жылдагы чыныгы тестте жолуккан эсептердин жыйындылары бар. Окуучулар эстеп чыккан, мен өзүм да тапшырганда эстеп чыккам. Ошолорду көрүп үйрөнөсүңөр. Өтө көп техника бар да. Былтыр түз эфирде баардыгын өтүп, ушундай кылып запись кылып койгонбуз. Азыр уже жеке кабинетте онлайн школада бар. Азыр курска катышып аткандар бар болсо, көрүп атат болуш керек, көрүп атасыңарбы? Бул жерге курска катышып аткандар барбы? Келдиңерби сабакка? Так, анда улантабыз, бар дейт. Ошол баягы VIP курс деген бар. Ошол баягы жеке кабинетте, ошол жерде курста ушул видео сабактарда чыныгы тесттердин иштелиштери бар. Ошолорду көрсөңөр болот. Так, жакшы. Улантабыз анда. Андан кийин ушундай тапшырманын түрү бар, арыш деген. Арыш сандардын берилген комплектиндеги эң чоң жана эң кичинелердин ортосундагы айырма катары аныкталат дейт. Бирок балдар мындай да, ушул эсепти деле чыгара албайт көбү. Бул эң жөнөкөй мисалдардын бири. Ортодо мына 60 эсеп болсо математикадан, бир ошол жерден өтө эле бир жөнөкөйлөрү деле бар да. Ошолордун бири мына 38 тапшырма деле көрүп атасыңарбы, жана 30 тапшырма деле жөнөкөй эле нерселерди билишти талап кылат да. Анан бул жерде эмне деп атат? Эң чоң жана эң кичинелердин ортосундагы айырма катары аныкталат дейт. Ошондо 6 хоккеисттин бою метрлер менен тиешелүү түрдө 1,84, 1,68. Ушу жерден эң чоңун карасак 1,84 экен, Анан эң кичинекейи 1,65 экен. Экөөнүн эмне кылабыз? 1,84төн 1,65ти кемитебиз. Өзү бул жерде жазылып турат, айырма деп турат. Эң чоң, эң кичиненин айырмасы бул эмне деп атат? Арыш деп атат. Бизге разница жок, ал арыш болобу, марыш, эмне болот, какая разница? Айырмасы жок анын. Бизге берип атат, что эң чоң менен эң кичинени эле кемитип кой деген эле кепти айтты бизге. Ошону кемитебиз. Мисалы үчүн акыркы цифралар менен иштейбиз дедик го, мына 4төн 5ти алсак ала албайбыз да, мындан беребиз дагы 9 менен бүтөт деп, анан калганын чыгарып отурбай эле, азыр мен айттым го, акыркы сандар менен иштейт дегенде, убакытты экономдоо үчүн карасак, бирок бизде уже экөө бар экен да, 9 менен бүткөн. Эгерде могу экөө тең жок болсо, сразу эле белгилеп коймокпуз, монун калганын деле алып отурбай элечи. Көрүңөр, акыркы сандар менен иштөө ушундай колдонулат. Бул жерде канча калат? 7, 7ден 6-ны алсаң 1 болот. Болду. Калганын кемитиштин кереги жок. 19 болду уже, все, бул жагы. Калганын кемитпейбиз. Аны до конца аягына чейин кемитип, убакытты коротуштун кереги жок. Ушундай колдоносуңар балдар. Көбөйтүүдө, бөлүүдө, акыркы сандар менен эле ортодо мына эсебинде көрүп атасыңар, көп эле кездешет. Мен өтө эле көп көрдүм практикада. 39 мисал геометриядан айланалар, тегеректер деген теманы билүүнү талап кылат. Биз геометрия курсунда негизи 5 теманы аябай жакшы караганбыз. Себеби ортодо ошол 5 тема. Ошо 5-чи тема айланалар. Айланаларга чейин көп бурчтуктар, 3 бурчтуктар, анан жана классикалык тапшырма деп айттым, ошолор көп кездешет. Мына аларды үйрөнгөндөн кийин гана анан айланаларды үйрөнө алабыз да. Себеби геометрия, математикада ошондой да, биринчи темасын үйрөнбөй экинчи темага өтүп кетүү мүмкүн эмес да. Мисалы үчүн башка биологияда ботаниканы үйрөнбөй туруп эле анатомияны деле үйрөнсөң түшүнө бересиң да, бирок математикада андай эмес да. Ошондуктан тепкич катары үйрөнүшүбүз керек. Эми муну мен чыгарып берейин. Жогоруда келтирген сүрөттө MN дейт, мына MN могул эки жана MP дейт, түз сызыктары борбороо болгон айлананы тиешелүү түрдө N жана P чекиттеринде жанып өтөт дейт.
Жаны өтөт деген сөз, демек могул радиуска 90 градус болот деген сөз. Ушундай касиети бар. Муну эстеп алсаңар болот. Же болбосо ошо теманы өткөндө үйрөнөсүңөр да. Анан MNP могу жер 120 градус дейт. 120 градус экен, NMP 120. Анда штрихтелген тегеректин кандай бөлүгү дейт, мо штрихтелген кандай бөлүгү дейт. Ошондо биз да биле турган нерсе айлананын борбордук градусу 360 градус болот балдар. Ошондо 360 градус общий болсо, биз могул жердеги градусту табабыз. Аны табыш үчүн могу төрт бурчтуктун ички градусу 360 градус болот деген дагы касиети бар. Булар геометрияда мына бул 360 болот, бул 90 болот. Анан төрт бурчтуктун ички градусу 360 болот деген бул көбөйтүүнүн таблицасы сыяктуу эле нерсе да. 2-нин жадыбалы, 3-түкү, 4-түкү, 5-тикин билгендей эле геометрияда деле ушундай биле турган нерселер бар. Аны ар бир тапшырмада аны айта бербейт. Аны биз өзүбүз билишибиз керек. Ошол себептен силер ушул таблицаны билбесеңер, математиканы чыгарыш кандай кыйын болсо деле, геометрияда деле ушундай бир нече көп эле нерселер бар. Мына 3 бурчтуктун ички градусу, 4 бурчтуктуку, анан 180 градус, жайылган бурч, жаныма деген сыяктуу терминдер бар. Ошолордун маанилерин, градустарын билбесеңер, геометрияны чыгара албайсыңар. Ошол себептен геометрия силерге кыйын боло берет. Таблицаны билбеген окуучулар деле көбөйтүп бөлө албайт, чынбы? Көбөйтүп бөлө албайт. Ошондуктан жеңилдетиш үчүн баягы жаттап биле турган нерселерди жаттап билип алыш керек экен. Мисалы, тамырлардан чыгаруу, даражаларга көтөрүүнү жеңилиштеш үчүн дайыма даражалардын жадыбалын жаттатабыз да биз. Анан окуучуларга жеңил болот. Эми ошондо төрт бурчтуктун ички градусу 360 десек, могул экөө биригип 90-90 болсо 180 болот, могул жер 120 градус деп бизге өзү айтып атат. 180ге 120-ны кошсок 300 болот. Демек 360 болуш үчүн анда могул жерге 60 эле жетпей калды. Демек могул бурч 60 градус. Ошондо айлананын ички градусу 360 болсо, штрихтелген бөлүгү 60 экен, 60 менен эле 360-ты кыскартып коебуз. 0 менен 0 кыскарат балдар, үйрөнүп алгыла ушуну. 0-дөрдү чийип салсаңар 6-36 калды деген сөз. Анан 6-ны 36-га, экөөнү тең 6-га бөлсөк, 6-дан 1 болот. Ошондо айлананын 6-дан 1 бөлүгү штрихтелген деп табат экенбиз. Бул жерден эми азыр мен көп айткан нерселер силерге түшүнүксүз болуп калды. Бул жерден 90 градус болот, бул 120, бул депчи. Бирок ал үчүн уже геометрияны өтүш керек болот да. Бирок бул видео сабакты дагы кайталап көрө турган болсоңор үйрөнүп аласыңар балдар. 39, ошо 40-чы мисалды да иштеп коелу. Анан суроолорго жооп берейин. 40, 22, 14 А удалаштыгынын ар бир кийинки мүчөсү мурдакы мүчөнүн 1ге кемитилген жарымына барабар болсо, анда А канчага барабар дейт. Түшүнбөй калсаңар, кайра окуйсуңар. 1ге кемитилген жарымына барабар дейт. 1ге кемитилген жарымына барабар дейт. 40, 22 болуп калыптыр. 1ге кемитилген жарымына. Жарымы 40-тын жарымы канча болот? 40-тын жарымы 20 болот, 1ге кемитсең 19 болуп калат. 22 болуптур. Андан кийин 22-ни 2ге бөлсөң 11 болот. 11ден 1ди алсаң 10 болот, 10ду 2ге бөлсөк 5, 5тен 1ди алсак 4. 4-тү 2ге бөлсөк 2, 2ден 1ди алсак 1 болот. Демек А 1ге барабар. Могу жерден баштап иштей баштайт экен. 40-ты 2ге бөлсөк 20 болуп калат дагы, анда 19 болуп калмак. Ошондуктан могу 40 22 дейт. 22ден баштап 2ге бөлүп туруп, анан иштеп кете берет экенбиз.
Тапшырма боюнча могу жерде 45 болуш керек экен, 45 болсо 45'ti 2'ge bölsök. 45 эмес 46 болуш керек экен, 46 болсо 2'ge bölsök 23 болобу? 23'тен 1'ди кемитсек 22 болот. Анда ошо тапшырмада могу жерде оңдоп коюш керек экен. Ошондо калганы туура чыгып атат. Ошо 40 эмес 46 болот экен. Бул жака ката киргизип койгон окшойт. Так, шундой. Кана суроолоруңарды көрөлү. 40 деген ал 40-чы суроо турбайбы? Ошо да 40 деген суроо экен. Ошо дейм да, себеби могу жерде үтүр точка бар экен, могу жерде жок экен, бирок могу жерде үтүр болуп калыптыр. Үтүр болуп калган үчүн мен ошо бардыгы бир экен деп ойлоп аттым да. Ооба. Ошо дейм да, ошо могу жер ката болуп калыптыр деп атпаймынбы? 40-46 болуш керек деп. Бул тиешеси жок экен, ооба. Туура. Так, анда ошондо бирок 40 совпадение болуп калыптыр да, көрдүңөрбү? 40'ын жарымы ошо 2'ge бөлсөк 20 болуп калат деп атпаймынбы? Мана -1 кылса 19 деп. Бул совпадение болуп калыптыр да экөө. Катасын таап койдук, бирок эгерде 40 болсо, анда 46 болуш керек болчу бул жерде. Бирок ал ката эмес. Так, анда суроолоруңарды бергиле, балдар. Суроолорго жооп берейин. Кимде кандай суроо бар? Суроолоруңар барбы? Суроо жокпу? Суроом жок дейт, Номер 40 жообу кандай болуп калды дейт. 1 болуп калды, жообу ошондо 1. Балдар, мен инстаграмыма катталдыңар беле? Ким катталган болсо 1 дегенди жазгылачы, каттала электер 0 дегенди жазгылачы, көрөйүн мен ким бар, ким жок экен. Так, Аселия бар экен, Акылай, Кай, Жазгүл жок экен. Калган бардыгы эле бар экен, Хадича жок экен. Мен кирбейт элем дейт, Кирбесиңер, анда жаңылыкты укпай атасыңар, инстаграмда жоктур. Балдар, былтыр ушундай түз эфир былтыр жайдан баштап мен сабак өткөм ортоданчы, ортога чейин. Ошондо баягы математиканын бардык темаларын өткөнбүз. Геометриянын кайсы формулаларга көбүрөөк барым жасаш керек дейт, бардыгына көңүл жасайсыңар. Геометрия, математика, аналогия окуп түшүнүү боюнча өзүм өткөм. Толук сабактар бар, балдар. Бардыгы записьте, тесттери менен жеке кабинетке жүктөгөм. Атайын онлайн школа бар. Ошондой эле кыргыз тил боюнча жеке өтүп берген, аны дагы бардыгын запись кылып. Ошондой эле тарых боюнча 1000 суроо, биология боюнча 1000 суроодон турган тест бар. Жакында химия менен физиканы да киргизебиз, буюрса. Кыргыз тилден да 1000 суроодон турган тест бар. Ошонун бардыгын кошуп туруп, ортого чейин 3000 сомго берип атабыз. Окуучуларга жардам болсун деп. Себеби биз офлайн курсту баштадык, бизге келип окугандар айына 2,5 миңден төлөйт, балдар. Англис тили да бар, ооба. Ортого даярдансаңар болот ошол англис тил менен. Ошондо айына бизге 2,5 миң сомдон төлөп окуп атышат азырчы. Ошол курсту өтөбүз биз офлайндачы. Шарттар мындай жок болсо, мына 3000 сомго 1 айлык эле курстукун төлөп, майга чейин даярдансаңар болот. Орус тили да бар, ооба, балдар. Орус тили да бар, англис тили да бар. Аны да мен кошуп койдум. Орус тили, англис тилдер өзүнчө болуп аткан, бирок азыр ошо 11лерге жардам болсун деп бардык курсту кошуп туруп 3000 сомго берип атабыз. Ошондо үйдөгүлөр менен сүйлөшкүлө. Дайыма WhatsApp'тан мен менен байланышта болосуңар, балдар. Түшүнбөгөн нерселерди скриншот кылып сурайсыңар, менден кеңеш сурайсыңар, мен менен даярданасыңар да, дистанционно. Түз эфирде онлайнда сабак өтүп турам, логикадан өтүлгөн сабактарды жүктөп атам.
катталып ошону окугула даярдангыла. Былтыр даярдангандар 202, 203, 198, 180, 170 аябай көп балл алышты да. Эң алды 213-кө чейин жетти. Онлайнда эң алды 226 балл, алтын сертификатты алышкан. Силер дагы ошондой эле даярдансаңар болот. Мен Инстаграмдан карасаңар 2-3 окуучунукун чыгардым, отзывдарды. Күнүнө канча саат окуйбуз дейт? Күнүнө 24 саат ачык ошо онлайн класс. Түшүндүңөрбү? 24 саат иштейт. Любой теманы ачып алып окуйсуңар. Ошого үйдөгүлөр менен кеңешип, катталып, башка курска барбай эле ошого окугула балдар, Дагы кошумча маалымат керек болсо, Телеграмдан жазгыла, WhatsApp'тан жазгыла. Мейли саламатта тургула, 4-күнү жолугабыз силер менен. Оффлайн курс Жалал Абадта өтүп атабыз. Макул, саламатта тургула.